Иса Өмүракунов Бишкек шаарынын тургуну. Келинчеги Талайгүл Арзыматова экөө 5 баланын ата-энеси. Балдарынын баары эрезеге жетип өз ордуларын табышкан. Бирок бул үйдө учурда 30дан ашуун балага ата-энелик мээримин берип, өз балдарындай тарбиялап келишет. Сабактарыңарды окудуңар беле? Ооба. Кана көрсөткүлөчү мага. Тигин тебелеп кетпегиле муну кичинекейди. Балдарды багып алууга көп себептер түрткү болду. Таанышымдын сунушу менен 2 ажырым жолго түшкөн үй бүлөнүн балдарын багып алган элек. Аны угуп, дагы ошондой кырдаалга кабылгандар келип жатып, ушинтип көп балалуу болуп калдык. Арасында көпчүлүгү студенттер, жаштык кылып адашкандар, дейт Иса мырза. Балаңны өзүңө сактап калгың келеби? Ооба. Анда биз жардам беребиз. Тыштаба. Деп анан ошол студент кыздын баласына жардам берип баштадык. Анан акырындык менен ата-энесине билдирдик. Ушундай болуп калыптыр. Эми жашоодо ким жаңылбайт? Деп анан бат эле жигитин таап келип эле баш коштуруп эле. Анан ушундай нерселер башталып кетти. Анан 2009 баштаганбыз. 2009. Кээ бир үйдө 3-4 баланы кыйынчылык менен багып жатканда, мындай заманда 30 балага тарбия берген бул үй бүлөгө баа берүү керек. Үйдө эненин орду чоң болгондуктан бардык жумушка жетишкен Талайгүл эже көп балалуу болгонубузга бактылуубуз. Ар бир күнүбүз майрам деп сыймыктануу менен айтат. Чындап эле атабыздын жумушу көп. Эми көп бала чака болгонго байланыштуу көп түйүшүк болот. Тамак аштап келиш керек, отун суу дегендей. Көп учурда ата сыртта болуп калат. Сыртта болуп калган учурда балдар менен көбүрөөк мен болом. Балдар менен көп болгондо балдар ооруп калышат, сабак окутуш керек. Тамак жасаганда тамак ашына жардам бериш керек. Кийин кечесин тазалап жууш керек дегендей. Балдардын арасында татар, орус, өзбек улутундагылар да бар. Бирок бардыгы кыргыз тилинде сүйлөшөт. Аю чеңке баябыз. Ау фатпанысы. Айылды бүгүн эскердим, акшандай жанып кеч келдим. Апакем уйсап кородо, адырдан ойноп кеч келдим. Апакем кайда мен кайда, адырлуу жашыл төр кайда. Бала бул бакыт эмеспи? Ар бир үйдө наристенин күлкүсү жаңырып турсун. Мир Абдылдаева, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, таң маанай берүүсү үчүн.